Эстрада ырчысы Гүлжигит Калыков Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өткөн ABU 7 музыкалык фестивалына катышты. Бул фестивалга ал изденүүсү жок, мурунку ырды кайталап ырдаганы көрөрмандардын Калыковго болгон сый урматын билдирди. Фестивалда ырчы буга чейин конкурстарда ырдап жүргөн Түгөлбай Казаковдун Жаңгыр төктү чыгармасын аткарган. Угармандар эмгек сиңирген наамды алды, бирок жылыш жок ошол бойдон калды деп каттуу сын пикирге алып жатышат. Ал эми тескерисинче Гүлжигит Сатыбеков өзүнүн эмгекчилдиги менен башкалардан айырмаланып келет. Ал жаңырлары менен күйөрмандарын сүйүндүрүп турууну башкы милдетин деп эсептейт экен. Эми ырчы жакында Улан деген бала менен биргеликте дуэт ырдап күйөрмандарын сүйүнткөнү турат. Индиянын өкмөт башчысы кыргыз ырчылары тууралуу Twitter баракчасына жазып чыкты. Билдирүүдө өкмөт башчы Моди аткаруучуларга рахмат айтып, ыраазычылык билдирген. Ырдын клиби кыргыздын кереметтүү коо жерлерин чагылдырып, аткаруучулар улуттук кийим менен ырдашкан. Чыгарма белгилүү саясатчы Махатма Гандинин сүйүү уккан ырларынын бири болгон. Учурда Индия өлкөсү улуу саясатчы жана мамлекеттик ишмердин 150 жылдыгын белгилеп жатат. Бийликти сындаган пародия учурда популярдуу болуп жатат. Тамашалуу ыр мына шумдук деп аталып, ырда акыркы учурда бийликте болуп жаткан көрүнүштөр чагылдырылган. Обончу жана аткаруучу Айбек Карымов сахна менен коштошту. Ал мындан ары сахнада ырдабайт. Чыгармачылыктан кеткенин ал жашы жетип жаштарга орун бергендиги менен түшүндүрдү. Карымов коштошуу концертин 20-октябрда өткөрдү. Аман болуңуздар.